Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Жон Абакунович. Мен сөзүм бул өкмөттүн ишмердүүлүгү жөнүндө. Биринчиси, бир адам үчүн өкмөт токтомду өзгөртөбүз деп атышат. Ал кандай? Айыл банктын токтом негизинде Айыл банк бир адамга 50 миллион сомдон ашык бере албайт. Бир адам үчүн 150 миллион сомго бир адамга берилиши мүмкүн деп. Ошондуктан мен ойлойт элем, 150 миллион сом бир адамга бербей эле, 1000 адамга 150 миң сомдон берсе, 1000 адам жакшынакай иш аткарат эле. Ал мен маалыматын жеткен боюнча, ошол адам 150 миллион сом алып шайлоого иштетет экен. Бир. Экинчиси, кече мен соцсетте видеону көрүп калдым, Ош Жалал Абад калыбына келтирүү дирекциянын ишмердүүлүгү жөнүндө. Кече үйлөрдү көрсөттү, ал жерде курулган үйлөр боюнча көрсөттү. Сапаты өтө начар. Мен айткым келет, өкмөт тез арада комиссия жөнөтүп, ошол үйлөрдү кайрадан карап чыгып, кийин Ош шаарында бир кандай азымына сиздер жакшы билесиздер, жер титирөө болуп атат. Ал жерден коркунучтуу пайда болуп калышы мүмкүн. Ошонун баардыгын текшерип чыгып, иш-чараларды өткөрүш керек. Ал жерде 1000 адам жакын, 1000 үй бүлө жашап аткан бизге белгилүү. Үчүнчүсү, Бишкек Ош шаары, Бишкек Ош жолу боюнча. Төашунун аркы өзүндө Суу Самыр жайлоосунда жолду карасак мүмкүн эмес ал жерде жүрүш. Бишкек Ош жолунда 30 миң адам жүрөт. Бул 30 миң адам, бул кимдин жараны? Күнүнө 30 миң адам. Күнүнө 30 миң адам кыйналып, нааразычылык сөзүн айтып атат. Бул биздин жарандар. Бул Афганистандын, же Кытайдын, же Россиянын жарандары эмес. Бул биздин жарандар. Жол транспорты, жол министрлиги эмне уктап жатабы? Жайында бүгүндөн баштап ишти баштасын. Жай менен иштеп, наркычылыкка жолдор жакшынакай болуш керек. 30 миң адам жүрөт. Бишкек Каракол жолунда андай адам жүрбөйт. Бишкек Торыгарт андай адам саны жүрбөйт. Ошондуктан эң негизги биздин жолубуз бул Бишкек Ош. Ашырбек Мойдонович, мен айткан сөзүмдү жеткизиңиз. Сизге чоң рахмат.